أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бер туугандарым. Биз кезектеги окуябызды улантабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда бир ибадатка бекем, орозо кармоочу, садака берүүчү, көп намаз окуучу жаш жигит бар эле. Анын аты Алкома. Күндөрдүн биринде ошол жаш жигит катуу ооруп калды. Анын аялы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, менин күйөөм өлүм төшөгүндө жатат деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аммар, Сухат, Билал радиаллаху анхумдарды жөнөтүп, барып ага шахадат келмесин айтып тургула деди. Бул үч сахаба келип Алкоманы өлүм төшөгүндө тапты. Ла илаха иллаллах келмесин кайра кайталап турушту. Бирок Алкоманын тили эч айланбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул тууралуу кабар жеткирилди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ата-энесинин кимиси тирүү экен, ошол тууралуу билиңиздерчи деди. Айтылды: "О Алланын элчиси, анын өтө карып калган энеси бар экен" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага элчи жөнөтүп: "О Алкоманын энеси, эгер мага келүүгө дараметиң жетсе, мага бир келип кет. Эгер келе албасаң, Алланын элчиси сага келет" деп айттырып жиберди. Бул тууралуу Алкоманын энесине кабар берилди. Алкоманын энеси жооп кылып мындай деди: "Чындыгында мен каарып калдым. Бирок ошентсе да өзүм барамын" деди. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алдына кирип келип салам берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага алек алып: "О Алкоманын энеси, сен балаңдын кандай акыбалда экенин билесиңби?" деди. "Ооба. Ал көп орозо кармайт, көп ибадат кылат, көп жакшылыктарды жасайт" деди. "Анда эмнеге шахадат келмесин айта албай жатат?" деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "О Алланын элчиси, мен андан нааразы болгонмун" деди Алкоманын энеси. "Эмнеге?" деп сурады пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Ал менден да аялын устун коюп, ага көңүл буруп кетти. Мени унутуп койду" деди арыздана. "Ошондуктан ал шахадат келмесин айта албай жаткан экен. О Билал, мен үчүн көп отун жыйнап кел" деди. "Эмнеге о Алланын элчиси?" деп сурады Алкоманын энеси. "Сенин алдыңда балаңды өрттөйбүз" деди. "Менин жүрөгүм буга чыдабайт". "Жок, андай болбойт" деди Алкоманын энеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Акыреттин азабы мындан да күчтүүрөөк, ал түбөлүктүү. Эгер анын өзү ыраазы боло турган жерде болуусун кааласаң, сенин ыраазылыгың керек. Эгер сен ыраазы болбосоң, анын намазы да, жакшылыктары да, туткан орозолору да кабыл кылынбайт" деди. Ошондо эне: "О Аллахтын элчиси, Аллах жана периштелер жана мусулмандар сиздер күбө болуңуздар, мен баламдан ыраазымын" деди. "О Билал, кабар алчы, ал шахадатты айттыбы? Эгер энеси чындап эле ыраазы болгон болсо, ал шахадатты айтат" деди. Билал Алкоманын алдына кирип баратып, "Ла илаха иллаллах" деп айтып жатканын укту. Жана ал качан кирип келгенде Алкома мындай деди: "Аларга айткын, эгер Алкоманын энеси өз уулунан ыраазы болуп кечирбегенде, ал шахадатты айта алмак эмес. Качан ал кечирип жибергенде, шахадатты айтты" деди да андан соң жан берди. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келди. Аны гусул кылышты, кепиндешти, кийин жаназасын окушту. Андан кийин жерге беришти. Жана мүрзөнүн алдында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "О мухажир жана ансарлардан турган эркектер, кимде ким аялын өз энесинен жогору коюп кетсе, ага Аллахтын, периштелердин жана бүткүл момундардын лаанаты каргышы болсун" деди. Чындыгында Аллахтын ыраазылыгы эненин ыраазылыгында, Аллахтын нааразылыгы эненин нааразылыгында деди. Урматтуу мусулман бер туугандар, бизге да ата-эненин ыраазылыгын таап,
жана алардын жакшылык күндөрдө колдорун көтөрүп балдарына дуа кылганды жана өмүрүбүздүн акырында ла илаха иллаллах келмесин айтып чырайлуу өлүм тапканды насип этсин. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.